Assalamu alaikum. Musulmon bir tuğanlar, жана кыргыз элим, мекендештерим. Мен теле аябай күйгөндүгүм менен ушу түз эфирге чыгып отурам. Чыгып аткан себебим көчөкү Лейлектеги кыргыз-тажик чек арасындагы болгон кагылышуудагы социалдык сеттерден көрүп отуруп чыдап отура албадым. Материалдык жактан да жардам берип атсам да, моралдык жактан жардам берейин деп прям эфирге чыгып отурууга келди. Чыгып аткан себебим мына бир жоокерибизден айрылдык. Канчадаган бир туугандар жарата алышты. Карапайым элдер запкы жештишет жарата алышып. Реанимацияга түштү. Ар кандай раненый пулялар менен. Ошолорду көрүп отуруп, мен чыдап тура албадым. Эмне үчүн ошол кагылышуудагы ызычууда биздин чоңдорубуз, министрлерибиз, депутаттарыбыз жака басып барган жок. Эл үчүн күйгөн биз элитабыз деген акмак депутаттарыбыз кайда кетти? Эл жерди, мекенди коргойм, тамчы каным калганча деп ант берип, эл жерин коргогон бир жашынакай бир тууганыбыздан айрылып калдык. Ал окко учту. Алардын бир туугандарына, үй бүлөсүнө, ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтмакчымын. Сабыр кылыңыздар. Дагы айта кетчү нерсе. Баткен окуясы эсибизден чыгып кеттир. Баткен окуясында канчалаган бир туугандарыбыз, жоокерлер окко учту эле. Ошол иш кайрадан козголуп отурат. Чоңдорубуз былжырап гана трибунада сүйлөп отурушат, бири-бирине сын пикир айтышып. Ошол былжырап сүйлөгүчөктү тажик чек арасын, деги эле Кыргызстандын чек арасын быжыктабайбы? Миллиондогон асманды тиреген акчага турган машинелерди тебишет, особняктарды салышат. Кайсы акчага салышат? Карапайым элдин пенсиядан жеген, зарплатадан жеген, налогтон жеген. Теги эле койчу көп ар тарапты кыргыз жерин сатып жеген акчаларынын үй салып жатышат, өзү жыргап жүрүшөт. Ошолордун балдары, ченемдиктердин балдары армия болуп кызмат өтөгөн жок. Алардын балдары казинодо, саунада, көңүл ачуучу түнкү клубтарда жыргап гана жүрүшөт, чартаңбай тээп, кымбат машинелер тебишип. Да ошо чиновниктер айта кетчимин. Биз элитабыз дейт. Эгер чын эле элита болсоңор, эмне үчүн ошол ысык маалда биздин жоокерибиз окко учуп атканда, кагылышууда, ок атышууда барган жоксуңар? Эмне үчүн ошол жака туруп берген жоксуңар? Түштөн кийин барып алып былжырайсыңар. Түштөн кийин барганыңар эмне кереги бар? Темирди ысыгында чап деген жашынакай сөз бар кыргызымда. Ошондуктан айта кетчү нерсем, урматтуу Сооронбай Жээнбеков Шарипович, силерге кайрылып айтаарым, деги эле ушу Тажикстан менен, Өзбекстан менен, Казакстан менен, Кытай менен чектешкен биздин чек арабызды катуу көзөмөлгө алып, быжыктап бериңизди абдан көптөн көп өтүнөт элем. Себеби сиз ушу президенттикке келип атканда ант бергенсиз. Мен кыргыз элим үчүн иштеймин. Коррупцияны жоёмун. Жана да 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагансыз. Сиз өнүктүрбөй эле кайра курутуп атасыз Кыргызстанды. Катуу сөз менен айтканда. Мына экс-президент Алмазбек Шаршенович Атамбаевди камадыңыз. Ошо экс-президентке эмнеден акчаны кураттыңыз? Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн кеткен жок. Бул мамлекеттин эсебинен, бюджеттен кетти бул акчанын баары тең. Ошо акчаны ошол жака коротуп чакты. Ошо досуңуз экөөңүз биригип, андан көрө чек араны тактап, ушу маселени чечсеңер болмок. Ушу ызычууга, ушунча кырдаалга жетелекте. Мынча болуп кетти, бир тууганыбыздан айрылдык, окко учту. Мун үчүн ким жооп берет? Эч бир чиновник жооп бербейт. Эгерде ушу чиновниктен өзүңүздүн балаңыз, депутаттар, министрлердин балдары армияда кызмат өтөсө, жанталашып жетип бармаксыңар. Бирөөңөрдүн да балаңары жок ошо армияда.
ошо кызматчы мекенчегинде жок эч кимдердин балдарыңар. Ошол себептен быш этпей жатасыңар. Көзүңөрдү май басып, чартаңбай тээп, керсейип, элитабыз деп. Элитанын богун жейсиңер, силер элитага да татыгабайсыңар. Керек болсо силер айбандан да төмөн турасыңар. Силер туура эле айткан, силер малсыңар, койсуңар, уйсуңар силер. Мына айткан айбансыңар да. Керек болсо ошо чиновниктер силер ат менен сүйрөтчүла айбандан да төмөн болуп калыңар. Сүйрөт аздык кылат. Кылган кылмышыңар үчүн да атууга кетишке керек болсо. Бизде жесткий закон иштеш керек. Биздеги закондор азыр карапайым элге гана иштеп калган. Кана эл үчүн күйгөн, акыйкатты айткан инсандарыбызды тазалап бүттүңөр го. Керек болсо Крим төбөл Азиз Батыкаевди кызыл килемге салып туруп узаттыңар го жашынакай самолет менен учуруп өзүңөр. Чиновниктер, буга силер күнөөлүүсүңөр. Акыйкатты айткан Рыспек Акматбаевди көзүн тазаладыңар, анда өлтүрүп жаныңар тынды. Эл үчүн иштейм деген. Эл үчүн иштейм деген кумтөрдүн маселесин көтөрүп чыгып, кумтөрдү уланатабыз деген акыйкатты айткан Садыр Нуркожоевич Жапаровду да камадыңар. Анда чыгарбай жатасыңар. Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди да камадыңар. Эмне үчүн акыйкатты айткан адамдарды камайсыңар? Же ошончолук эле силердин кыйын болуп калдыңар беле ошончолук? Жок, бизде акыйкат ак жерден ыйлап гана турат. Эч качан акыйкат айткан адам көзү тазаланып калган заман азыр. Чындык сүйлөгөндөн да коркуп калдык бизчи. Бирок мен күйгөнүмөн айтып жатам. Чегерабыз качанга чейин тажиктерге, өзбектерге, кытайларга, казактарга тебелете беребиз? Келе ойгонолу, иштейли. Креслодо былжырап гана трибунада бири-бирибизге сын айтып, пикир айтып отурбай. Уктап гана отурасыңар трибунада, сотко чукулайсыңар, уктайсыңар, ишиңер жок. Куларыңар, кайсарыңарга зарплата алып иштеп атасыңар. Шайлап алганда чуркап калат экенсиңер. Шайлап кой, мен тигинтип койдум, минтип атам деп. Ошо иштебей эле койбойсуздарбы? 120 депутаттын бизге кереги жок. Бизге 7 областка 7 эле депутат жетиштүү керек болсо. Барыңар тең ичип жээрсиңер, мына айтканда. Жарылбай койдуңар го ичип жеп атып. Кыргызстандын көп жерлерин сатып бүттүңөр. Казакстанга, Кытайга, Каркыраны Казакстанга бердиңер, Өзөң кушту Кытайга бердиңер. Эми Баткенди тажиктерге бергениң алдыңар. Мына согуш жарыялап, тажиктер биринчи болуп ок атуу чыгып, жокерден айрылып отурабыз. Бул чоң жоготуу деп коет. Качан чечилет, качан оңолобуз? Сооронбай Шарипович, ушуну аябай көзөмөлдөп, чегара кызматын күчтөп, керек болсо бизде курал жарактар жетишсиз. Биздин боевой техникабыз жок мындай айтканда. Карызга гана Россиядан алып келип отурабыз. Биз мындай айтканда элге шылдың болуп бүттүк. Былжырап ошол Алмазбек Атамбаевди кармап акча короктук чакта ошо чегарага акчаңызды берсеңиз болмок. Мындай айтарым, катуу айтарым. Чегара маселени чечип бериңиздер.